Бул жолдо Кашка сууга кете турган жол, Аларчинского ишеле кете турган жолдо 10 күндөн бери жамалбай турат. Казганын казып коюшту. Канча машиналар өтүп атат, чоң грузовой машиналар өтүп атат. Кайра эмди жылы эле ошол жерден, даже ушунун жанынан деле кайра эле мындан да чоң ямалар пайда болуп калат. Болбойбу, мына казган күнү эле кайра эле сразу эле иште толтуруп койсо болбойбу асфальтты. Мына канчадан бери турат, канча машинанын немесин амортизаторунду туруп атышат. Мына канча казылган боюнча турат. Жолдун чекелери бүт эле казылган. Караңгыда вообще невозможно өтүш. Особенно встречка болгондо. Бул жол Кашка суунун айылынын ичинде. Мында 10 күндөн бери казып коюшкан жолду. Асфальттарды оңдойбуз деп 10 күндөн бери оңдой билек. Ушундай да болмок беле. Анан кайра эмдиги жылы кайра неге бузулуп атат жол дейт. Потому что мынтип казып койгондон кийин чекелери баары трещина кетет да, жарака. Канча машина өтөт, чоң машиналар өтөт, грузовой, таш кулундарды жүктөп алып туруп. Анан ошолор жаракан кетет. Кайра азыр эчтеке кылбай туруп, келип куюп кетишет да асфальтты. Жаракаларды толтурбай туруп. Анан, конечно, эмди жылы мындан да чоң ямалар пайда болуп калат.